Салам достор, барыңыздарга менин каналыма кош келипсиздер. Сиздер менен мен Каникей. Бүгүнкү видеодо кантип жаз жай айларында бетибизди күндөн сактоо боюнча болмокчу. Видеону акырына чейин көрүп, лайк басып, сөзсүз түрдө досторуңуз менен бөлүшүп, жана ошондой эле менин каналыма подписация болуп кетүүңүздү суранам. Анда эмесе баштадык. Күндүн нуру бетибизди карартып, сепкилдерди түшүрүп эле койбостон, бетке тырыш түшүүгө эң эле жол берген бул күндүн нуру болуп эсептелинет. Ошон үчүн күндүн нурунан кантип сактануу боюнча мен сиздерге өзүмдүн кеңешимди айтып бермекчимин. Кремдерди боюндагыларга сөзсүз түрдө колдонуш үчүн косметологдор кеңеш беришет жана ошондой эле ысык жерлерде эс алууда жүргөнүңүздөрдө, күндө көп убакыт күндө жүргөнүңүздөрдө дагы сөзсүз түрдө SPF кремин колдонушуңуздар керек. Күндөн сактоочу кремдин составында дагы сөзсүз түрдө эгерде сиздин бетиңиз кургак болгон болсо 15ден 30 SPF ошондой 15-30% SPF кремин алсаңыз болот. Эгерде сиздин бетиңиз кургак эмес, майлуу болгон болсо 30дан 50-60га чейинки SPF проценттеги кремдерди алсаңыз болот. Күндүн нурунан сактоо үчүн бетибизге ушундай кремдерди колдонобуз. Эгерде сиз күндүн нурунан сактанбасаңыз, бетиңизге бат тырыш түшүп, тез кароо алып келет. Ошон үчүн өзүңүздөр деле билесиздер, көбүнчө шамалда, жайындасы беттериңиз кургап кетиши мүмкүн. Кургагандан дагы көздөрүңүздүн астына беттериңизге кара дактар түшүп калат. Андан кийин кара дактардын кетирүү жолу өтө кыйын болот. Ал үчүн $1000 берип Давлетовага барганга туура келет. Эгерде сиздер аны кабыл алсаңыздар, сөзсүз түрдө мен сиздерге кеңеш берем. Күндөн сактоочу SPF кремдерди колдонушуңуздар керек. Мен сиздерге эң эле жакшы SPF кремди көргөзүп бермекчимин. Бул кремди мен 2 жылдан бери колдономун. Азыр мына натуральный крем болуп эсептелинет. Бул корейский фирма. Москвада, Россияда болгон болсоңуз, Этуаль магазини жаныңыздарда болсо, сөзсүз түрдө ушул кремди алып колдонсоңуздар болот. Ру3 деп турат, муну жакшылап көрүп алыңыздар. Кремдин бетиңиздерге бат сиңет, где-то бетиңиздерге мен макияждын алдынан колдономун жайындасы. Где-то 1 мүнөттөн кийин бетиңиздерге койгондон кийин уже өзүңүз сезбей каласыз, крем бат эле сиңип кетет, ошонусу жагат. Анан текстурасы дагы аябай андай натуральный крем болуп эсептелинет. Анан бул Кыргызстанда сатпаса керек деп ойлоймун. Ушундай корейский сонун SPF крем. Корейский косметикалар саткан магазиндер аябай көбөйүп кетти. Бирок ошолорду карап алып атканда абайлап оригиналдуулугу же баягындай оригинал эместигин карап алышыңыздар керек. Себеби азыр көбүнчө эле подделкаларды сатат, Кытайдан алып келип. Мен Айдана Декабр интернет магазинде, Instagram магазинде реклама кылды эле недавно эле мында төрөгөндөн кийин. Анан ошол магазинге барып, корейский косметика алайын деп бардым да, алып барсам, көбүнчө подделкалар сатат экен. Почти өздөрү деле айтышты, кээ бир нерселер подделка, кээ бирлери оригинал. Бирок оригинал болгон менен дагы андай косметикалар, эски косметикаларды мындай ишеничтүү магазиндерден гана алып иштетсеңиздер болот. Ошон үчүн мындай көп саткан. Азыр Кореяда каждый второй эле косметический фирма ачып эле көбөйүп кеткен. Кореяда жеке менчик, эч кандай немеси жок, аларга андай лицензиясы жок деле корейский косметикаларды ачып, ошентип эле көп башка өлкөлөргө сатып атышат. Андай корейский косметикаларды Кыргызстанда, Кореяда вообще даже андай косметиканы даже билишпейт да. Ошон үчүн
Кыргызстанда көбүнчө подделка косметикалар жана ошондой кичи фирмалардан чыккан косметикаларды сатат экен. Ошон үчүн аябап карап алышыңыздар керек. Эми ойлодум эле ошол маскалар аябай жардам бериши мүмкүн деп. Бирок бир пачкасы 50 сомго алсаң болот, бир кандай 5 штукун 50 сомго алсаң болот. Базарларда толуп кеткен, каждый жерлерде эле сатат ошондой косметика корейскийлерди. Бирок ал маскалардын таптакыр сапаты жок, бетти наоборот кычыштырып койгондон кийин эле бетти кычыштырып баягындай аллергияларды чыгарып салат. Неден жасаганын түшүнүксүз да, просто жидкий эле баягындайларды куюп коет. Ошон үчүн интернеттеги ырчылардын мындай неме кылгандардын рекламаларын укпай эле коюңуздар, албай эле коюңуздар. Ол корейский косметика алсаңыздар, ишеничтүү магазиндерден гана алышыңыздар керек. Мисалы, мен ондой магазиндерден уже албай калдым. Азыр мен сиздерге көрсөтөм ошо косметикаларынын косметический рекламасын карап, ошондон бир-эки косметика сатып алдым эле. Атын мен сизге көрсөтөм. Аты, жөнү, кайсыл жерден келген, кайсыл канчан поставка кылган, доставка кылган, ошондой нерсеси жок экен. Просто корейский мондой жазуулар менен сатат экен. Түшүнүксүз, короче. Интернеттен кирип карадым, российский магазиндерде да ошондойлор сатат экен, бирок отзывдары начар экен. Улитка дешип эле барып бетине коюшу эле, анан кийин мага таптакыр жаккан жок. Ушундайды вообще не советую, албай эле коюңуздар таптакыр. Мындой неме ходовой мондой гель косметикалар Кореяда вообще даже вообще ал жакта жок нерселерди сатат экен. Эгерде сиздер да ушундай алоэ гель таап калган болсоңуздар, сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Аябай жакшы. Кыздар, мен видеом дагы аягына чыгып кетип атат. Акыркы айтар элем, мен сиздерге сөзсүз түрдө күндөн сактануучу кремдерди колдонуп, SPF кремдерин бетиңиздерге колдонсоңуз, бетиңиздерге тырыш түшпөйт жана ошондой эле дактар түшпөйт. Досторуңуз менен менин видеолорумду бөлүшүп, сөзсүз түрдө өзүңүздүн ой пикирлериңиздерди жазып кетиңиздер. Жана ошондой эле подделка косметикаларга алданып, ар кандай нерселерди алып акча короткондон көрөкчү, акчаңыздарды топтоп, жакшынакай өзүңүздөргө ылайыктуу жакшы косметикаларды алып колдонушуңуздарды суранамын. Анан кийинки видеолордон жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат.